17 апрелде Бишкек шаарындагы Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда дзюдо боюнча эл аралык мелдеш өттү. Кыргыз-Жапон кызматташтыгынын урматына уюштурулган таймашта 2001-2005 жылы туулган жаш спортчулар өнөр көрсөттү. Мелдешке келген 600дөн ашуун катышуучулардын басымдуу бөлүгү өлкөнүн бардык региондорунан чогулса, коңшулаш Казакстандан келген 6 курамадан 60 бала таймашта өнөр көрсөттү дейт уюштуруучулар. Мелдешти өткөрүүдөгү негизги максат дзюдону региондорго жайылтуу жана жаш балдар үчүн күчүн сыноого шарт түзүү экенин федерация өкүлдөрү баса белгилешти. Ошентип, бир күнгө созулган таймашта кечкурун жеңүүчүлөр аныкталып, медаль, диплом жана баалуу белектер менен сыйланышты. Акыркы 4 жылда алганда биздин дзюдонун өскөн уровени көрүнүп атат да, деңгээли өсүп баратканы көрүнүп атат. Биздин тарыхта болуп элек чоңдордун арасында серебро, күмүш медалын былтыр алып келди Тракевецкий Юрабыз чоңдордун арасында. Мындай тарыхта болуп элек болчу. Жакшы азыр өсүп баратканы Кудай буйрса жакшы эле. Мындан ары дагы өссүн. Асылбеков Гүлжигит Бештары, Айтбаев Ынтымак Ысыкөн. 16 апрель күнү Борборкалаада кыргыз күрөш боюнча өлкө чемпионаты өттү. Ага өлкөнүн бардык региондорунан чогулган балбандар катышып, кызуу кармаштар орун алды. Таза жеңишке Эркулов Айдар жетишти. Спорттун бул түрү боюнча өлкө чемпионаты быйыл өзгөчө деңгээлде өттү. Буга катышуучуларга бирдиктүү кийим кийүүсү шартталганы, калыстар үчүн да атайын кийимдер тигилип даярдалганы жана эрежелердин өзгөрүүсү шарт түздү. Менин кубанганым, мынакей бүгүн баарыңыздар көрүп атасыздар, кандай мынакей балбандарыбыз өзүнчө форма менен чыгып атышат. Калыстарыбызга өзүнчө форма тиктирип, булар мынакей татына коюп көрүнүп атат. Быйылкы чемпионат мынакей өзгөчө чемпионат деп койсок болот. Biraz erejelerde özgürlükler girdi. Men oyunca bu bayağı Kırgız güreşin dengelin götürü degen ile oyda bolgan neseler. Oşun üçün bardığınızlarda daha bir jol kutluklar keteyim. Alemi balbanlar bolsa, eng mıktılar жеңип çıksın. Бул чемпионатта алдыңкы орунга илинген балбандар күз айларында өтө турган көчмөндөр оюндарында өлкө намысын коргойт. Андыктан катышуучулар арасында атаандаштык абдан курч өтүп, ар бир упайды алуу балбандардан чоң күч кубатты талап кылып жатты. Даярдоо процесси Кудай буйрса болот. Тренировочный сбор өткөрөбүз. Август айына чейин 1-2 орунду алган балбандарды дайындык көрөбүз. Кудай буйрса. Биринчиликте 300дөн ашуун балбан өнөр көрсөтүп, 7 салмактуу категория боюнча жеңүүчүлөр аныкталды. Жаңылыктар мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин базасында топтолду.